Президент Садыр Жапаровдун Германияга болгон расмий сапары аяктап, өлкө башчы андан ары Казакстанга жөнөп кетти. Парламентте мектепте акча чогултууга тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Кыргыз балын келерки жылдын башынан тарта Европага экспорттоо пландалууда. Президент Садыр Жапаровдун 25 ноябрдан 27-сине чейин Германияга болгон расмий сапары аяктады. Анын алкагында Берлинде өлкө башчынын Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Эки өлкөнүн лидерлери туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга даяр экендиктерин билдирип, эки тараптуу жана көп тараптуу байланыштарды мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Садыр Жапаровдун Берлинге болгон сапарынын алкагында билим берүү, саламаттык сактоо, энергетика, инфраструктура жана экология жана башка тармактардагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган эки тараптуу 17 документке кол коюлду. Ошол эле күнү президент Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен жолукту. Алар эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде экономикалык өз ара аракеттенүү, жашыл экономиканы өнүктүрүү, инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу маселелеринин кеңири спектрин талкуулашты. Кыргызстандын президенти 27 ноябрда германиялык компаниялардын өкүлдөрү менен да жолугуп, германиялык бизнес менен ачык активдүү диалогко жана Кыргызстанда бизнес жүргүзүү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө даярдыгын билдирди. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Airbus Европ компаниясынын президенти Йохан Пелисие менен жолугушуу өткөрүп, анын жүрүшүндө Кыргызстандын бул компания менен өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүү, анын ичинде Европага түз каттамдарды уюштуруу үчүн эки учак сатып алуу ниети айтылды. Бул нерсе өлкөдө авиация тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Андан ары Садыр Жапаров иш сапар менен Казакстандын Астана шаарына барды. Мамлекет башчыны Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алды. Аэропорттун флагштокторуна жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмуна кирген мамлекеттердин желектери илинди. Килем төшөлүп, ардак кароолдун ротасы тизилди. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышат. Чүй облусунун Искра айылында окуучулар жапырт ууланганын аймактык милиция кабарлады. Токмок шаардык ооруканага 12 жаштан 16 жашка чейинки 11 бала түшкөн. Милиция 7-класстын окуучусу Таштанды полигонунан Бен-10 деген конфет менен бөтөлкөдөгү таттуу сууну таап алганын аныктады. Ал таттууларды мектепке алып барып классташтары менен бөлүшкөн. Балдарга медициналык жардам көрсөтүүдөн кийин үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Тартип сакчылар тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Иш Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүнө алынганы айтылды. Жогорку кеңеш мектептеги акча чогултууга тыюу салган мыйзамды 3 окууда кабыл алды. Депутат Миргүл Темирбаеванын демилгесине ылайык, мыйзамсыз акча чогулткан жеке жактар 20 000 сом айыпка жыгылат. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40 000, юридикалык тараптар 60 000 сом айып төлөйт. Муну көзөмөлдөө Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда ата-эненин ыктыярдуу түрдө берген материалдык көмөгү мыйзам бузуу болуп саналбай турганы айтылды. Мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Буга чейин мектептерде акча чогултууга тыюу салуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Тартип бузган мас адамдарды мажбурлап медициналык мекемелерге жеткирүүгө уруксат берүү сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун Юстиция министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Документте айланасындагыларга коркунуч туудурса жана тура албай калса наркологиялык жардам көрсөтүү үчүн мажбурлап жеткирүүгө болоору жазылган. Мыйзам боюнча жүрүм-туруму бузулгандарды макулдугусуз стационарларга жеткирсе болот. Адатта мындай абалга адамдар алкоголь ичкенде, баңгизат колдонгондо дагы туш келишет. Ушундайларды айрым учурларда стационарларга алып барууга болот, бирок бул норма иштебейт. Анткени укук коргоо органдарынын тиешелүү укугу жок деп айтылат маалыматта. Ошондой эле мыйзам долбоорунда мажбурлап жеткирилгенден кийин тиешелүү протокол түзүлүшү керектиги айтылган. Буга чейин Ички иштер министрлиги мастарды кармоого жана атайын жайларга алып барууга уруксат берүүнү сунуштаган. Бул жайларды уюштуруу жергиликтүү бийликке милдеттендирилген. Кыргыз балы 2025 жылдын башында евро биримдиктин реестрине киргизилиши күтүлүүдө. Маселе министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевдин Венгриянын Кыргызстандагы элчиси Дороги Сандар, ошондой эле айыл чарба тармагындагы венгер компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда талкууланды. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз балын Европа биримдигине экспорттоого байланышкан маселелер, ошондой эле балдагы заттардын калдыктарына мониторинг жүргүзүү системасы
кодексын киргизүү маселелери каралды. Даярдалган мониторинг планы Европа комиссиясынын саламаттык сактоо жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча башкы директорлугуна жөнөтүлгөн. Мындан тышкары Кыргызстанда мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында Европадан Кыргызстанга асыл тукум малдарын алып келүү маселелери талкууланды.